Ысык-Атада 17 жаштагы бала өз жанын кыйган. Окуя 24 февралда катталып, милицияга таңкы 8-де кабар берилген. Текшерүүнүн жүрүшүндө жарандын денесинде эч кандай так жок болгон. Күч колдонулганы аныкталган эмес. Ага Удален Ноокат районунда 12 жаштагы өспүрүм өз үйүнүн короосунда асынып каза тапты. Учурда териштирүү иштери башталган. Маркумдун жакындары соттук медициналык экспертизадан баш тартышкан. Текшерүүнүн жүрүшүндө маркумдун жансыз денесин соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн ата-энеси жана жакын туугандары баш тартышкандыктан сырттан кароо жүргүзүлүп, туугандарына өткөрүлүп берилген. Учурда тергөөгө чейинки текшерүү иштери уланууда. Муну менен февраль айынын аягында эле жаш өспүрүмдөр арасында өз жанын кыйган 4 учур катталып жатат. Буга чейин Ысык Көл облусунда 18 жаштагы кыз жипке асынып, өзүнө келбей ооруканада көз жумган. Кыздын өлүмүнө шек саналып, мектептин дене тарбия мугалиме кармалган. Андан кийин Токмокто 16 жаштагы өспүрүм уктоочу бөлмөсүндө асынып каза болгон. Бала мектепте эң жакшы бага окуганы, үлгүлүү жүрүм-турумда болгону айтылган. Мына 5-6 бала өлдү. Асынып өлгөнү бар, Токмоктон өлгөнү бар. Мамлекет үчүн, ата-эне үчүн баладан кымбат эмне бар? Баладан баалуу эмне бар? Эч нерсе жок. Уда катталган бул окуялардан кийин өлкөдө суицид темасы кайрадан башкы көйгөйгө чыкты. Маселе парламентте да көтөрүлүп, балдардын коопсуздугуна көңүл бурулбай жатканы сынга алынды. Эл өкүлү Жанар Акаев бул окуяларды трагедия деп атап, өкмөттү жакын арада чукул жыйын уюштурууга чакырды. Бул жанагы жогорку класстагы балдардын өлүмү. Элестетсеңиз, бир жуманын ичинде мына 5-6 баланын өлүмү катталды. Ысык Көлдө, Ноокатта, Токмокто 10-11 класстын балдары асынып өлүп атпайбы азыр? Суицидке барып атат да балдар. Мына жаштар саясаты, сиз, бүт министрликтер ушул боюнча иштеп, премьер-министр чукул жыйын өткөрүш керек эле. Эмне үчүн өткөрбөй атасыңар? Алмаз Акунжанович. Министрлер кабинетинин төрагасы бардык министрликтердин чакырып жыйын өтүш керек. Бул трагедия. Жашоодон үмүт үзүлүп, жан кыюуну көздөгөндөрдүн көбү жогорку класстын окуучулары. Психолог Мавлюда Исакова өспүрүмдөрдүн мындай кадамын коомдогу социалдык кыйынчылыктар жана ата-энелердин жоопкерчиликсиз мамилеси себеп деген пикирде. Коомдогу бул мүшкүлдөн арылыш үчүн көзөмөлдү күчөтүп түшүндүрүү иштери жүргүзүш керек дешет. 10-11 класста эми суицидке барганын себеби булар өспүрүм курактын туу чокусуна барып калган мезгил болот. Балдарга маани бербей атабыз. Бул эки тараптуу нерсе. Ата-энелер жактан дагы, мектеп коллективинен дагы, соцпедагогдордон да байкоо жүргүзүлбөй калып атат да, балдардын калоолору чектелип калып атат. Анан убактыларын болсо биз бир белгилүү немеге режимге салбай атабыз. Мисалы, телефондо маалыматтарды көрүп атат. Азыр көрүп атасың, телефондон өзүн жайынын кыйган, бул эрдик болуп эсептелип калды. Буларга ушул нерсе сыймык болуп калды да. Булардын психологиясын, ой жүгүртүүсүн башка нукка буруш үчүн сөзсүз ата-эне эмне менен бала элек болуп атат, мектепке барганда кандай окуп атат, мугалимдер менен да байланыштырыш керек. Ички иштер министрлигинин маалыматында өткөн жылы 10 айда Кыргызстанда 75 бала өз жанын кыйган. Алардын жакындары балдары мектептеги чоң сынуудан улам суицидке барганын айткан. Милиция мындай версияны четке каккан эле. Алмагүл Эрке Байгызы, Мирбек Конобаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.